Жашоодо миң көйгөй, ал эми ооруп калсаң бир гана көйгөй. Биринчи байлык ден соолук каналына кош келдиңиздер. Бул жерден ден соолук жөнүндө гана маалымат аласыздар. Көрүңүз, угуңуз, билишиңиз, колдоңуз. Бүгүн дагы биз өтө керектүү тема витаминдер. Эми кыргызда бар эмеспи? Макал бар жакшы. Ар бир иштин өзүнүн кесипкөйү, адиси ошол кишиден кеңеш алыш керек деп. Кааласаңыздар, кандай макал ошону жазып коюңуздар. Бүгүн биз студиябызга Авиценна клиникасынын башкы врачы Назар мырзаны чакырдык. Саламатсызбы дайыр жолу, Назар мырза? Саламатсызбы? Мен сиздин ордуңузда айтып кетейин. Авиценна клиникасы ушул каналдын негизги демөөрчүсү. Авиценна клиникасынын демөөрчүсү жардамы менен ушул канал азырынча жүрүп атат. Ошон үчүн сиздерден сураныч, лайк басып, подписка жасып бөлүшүңүздөр. Назар мырза, бүгүн сиз менен сүйлөшкөндөй, ушу ден соолукка пайдалуу азыктар, витаминдер деп чогултуп ушул бир теманы өткөрсөк дедик элек, сиз менен сүйлөшүп. Анда неден баштасак? Сүйлөшкөндөй эле ошо витаминдер кандай ден соолукка пайдасы бар? Ушундан баштай берели. Витаминдер бул ден соолукта болгон орду өтө чоң. Витаминдер булар организмдеги зат алмашуу жана жашоодогу жана тиричиликке чоң орду мындай чоң биологиялык активдүү бирикмелер деп айтсак болот. Витаминдердин дагы бул негизи эки түргө бөлүнөт. Бул сууда эрүүчү жана майда эрүүчү. Бул жалпысынан айтканда иммунитеттин, теринин, сөөктүн жана башка организмдеги бар системага, нерв системасы жана башка системага орду чоң жана өөрчүшүнө жана ошолордун иштешине орду чоң биологиялык активдүү бирикмелер болуп саналат. Азыркы күндө ушул суроону да берсек болот, кимдин гана столунда витаминдер жок депчи. Баарында баттар, витамин түрлөрү бар эмеспи? Анан ушу айтып кеткендей, сиз дайыр жолу кайталасаңыз, кандай дагы витаминдер болот? Түрлөрү өтө эле көппү? Негизи биз витамин дегенде эле көбүнчө дары-дармекти түшүнөбүз да. Бирок негизги витаминдер биз ошо ичип жеген тамак ашыбызда камтылат, ошондой эле күндүн нурунда. Жана эки түргө бөлүп кеттик. Майда жана сууда эрүүчү витаминдер деп. Булар витамин В, витамин А, витамин С, витамин Е, витамин Д, витамин К жана башка. Ошондой эле бул витамин В дагы көп түргө бөлүнүп кетет. Мисалы алсак, витамин В12, витамин В9 деген сыяктуу болуп. Бирден баштап 12-ге чейинки. Ооба. Анда ушул ар бир витаминди талдабайлыбы? Кандай дейсиз? Мисалы ушул эле витамин А, кээ бирлер айтат экенда, менде витамин А жетишпейт деп. Бирөө айтат, менде витамин Д жетишпейт деп. Анда алардын кандай касиеттери бар? Кандай организмге таасир тийгизет? Негизинен бул витаминдер организмде ар кандай таасир берет. Мисалы алсак, витамин В системасы бул негизинен нерв системаларына таасир берсе, витамин С жана витамин Дга окшогон витаминдер булар негизинен иммунитеттин көтөрүлүшүнө, түшүшүнө, ошондой эле витамин Д дагы бул сөөктүн калыптанышына булардын таасири чоң десек болот.
Эми жакында коомдук жерден угуп калдым. Бирөө айтат, мен аябай чарчап атам, анан кийин кандай кылсам болот десе, экинчиси айтып атат, ой сен мынандай витамин ичкин, мынандай ичкин депчи. Кандай дейсиз, ушул боюнча өзүңүздүн сиз врач катары кеңешиңиз? Тилекке каршы бизде мындай дарыгерсиз дарыланганды жана витамин бул не только витамин эле эмес, башка дагы дарыларды колдонгонду жакшы көрөбүз. Бул туура эмес деп айтсам болот. Себеби витаминдер дагы өзүнүн дозасы болот. Туура дозада колдонуш керек. Мисалы, аз дозада колдонсо, бул ал витаминди көтөрбөйт, эч кандай пайда алып келбейт. Жөн эле оорачылык болуп калат. Ашыкча дозада колдонуп алышса, анда ал дарылардагы гипервитаминоз деп коет. Нормадан витаминдин көрсөткүчтөрү ашып кетсе дагы, бул кандайдыр бир ооруларды жана ар кандай симптомдорду алып келиши толук мүмкүн. Анын ичинде жана майда эрүүчү витаминдер айрыкча, булар организмден өзүнөн өзү чыгып кетпейт. Анан анын кесепети дагы оор болуп, башка ооруларды чакырып коюшу толук мүмкүн. Демек, мен коңшум айтты, тууганым айтты деп ошону эле ич деген болбойт, Туура эле, бул жерде жанагы дарыларды дарыгердин көзөмөлүндө колдонуш керек да. Ошондой эле бул витаминдерди дагы таблетка түрүндө же инъекция түрүндө сөзсүз түрдө дарыгердин айткан дозасында гана колдонуу туура деп айтып кетем. Жакында дагы ушундай бир эме болду, случай болду, окуя. Өзү товар сатат экен, Дордойдо же бир жерде товар сатат экен. Анан мага айтат, ой Жапарчы, сиз врачсыз да, сиздин медцентрге мен витаминдерди алып келип бере алам, башка өлкөдөн дейт. Анан мен ойлонуп калдым, эгерде баары тең эле ушундай. Анан дагы рекламадан көрүп калдым, жөн эле бир парикмахерскийден витаминдер жасайбыз деп жүрөт. Сизге ошол боюнча оюңуз? Тилекке каршы азыркы учурда ушундай интернет тармагында эч кандай медициналык билими жок. Өзү мүмкүн ошол парикмахерскийде иштеши мүмкүн өзү бир повар болушу мүмкүн. Ошолор өздөрү өз алдынча ошондой витаминдерди сатышып, витаминдерди реклама кылып жүрүшкөндөрүн мен деле көп көрөм. Бул туура эмес. Биринчиден, алар витаминди адамдын организмине кандай витамин керек экенин билишпейт. Экинчиден, ал организмде чын эле ошо витамин жетишсизби же нормадан көппү, нормадабы, аны дагы билишпей эле сунуштай беришет. Экинчиден, ал витаминдердин дагы атайын сактоо режими болот. Мисалы, 5 градустан 10 градуска чейин деген сыяктуучу. Ошол сактоо режими сакталбагандыктан ал дары бузулуп кетип, организмге жардам бербестен кандайдыр бир коркунучтарды да алып келүүсү толук мүмкүн. Менин ооруларымда көп сурашат, мисалы келгенде витамин жазсам, мен кайсы жактан алсам болот депчи. Мен сунуштайм, эгерде инъекция формасы болсо биздин клиникадан алса болот, же болбосо таблетка же капсула түрүнүн атайын гана аптекалардан, дарыканалардан, себеби дегенде ал жакта өзүнүн атайын условия хранения, жана сактоосу туура болот, ал жакта туура сакталат. Ошондуктан андай мындай күнөмдүү жерлерден дары алып ичпөө, ошондой эле витаминдерди алып ичпөөнү мен сунуштап кетем. Эң сонун. Анткени мен врач болбосом деле ошону ойлойт элем да. Мисалы, канча интернеттен окуп жүрөбүз. Тил жакта бирөө анафилактический шок болуп калыптыр, анан кийин ушундай болуптур депчи. Ал эми витамин аябай сложный комплекс да. Аны мага жөн эле бир жерден внутривенный инъекция жасап берсе, бул эми врачтардын көзөмөлүнүн алдында сиздер карап жасайсыздар да, Сөзсүз түрдө бизге келген лаборатордук изилдөө жасап. Ооба, бизге келген оорулуунун ар бирин биринчи дарыгер көрөт. Андан кийин керектүү анализдерди жазып беребиз. Ошол анализдердин жыйынтыгы менен анан биз дарылоону жүргүзөбүз. Ошол эле витамин B же башка дарылоо болсо дагы.
Анан азыр интернет тармактарда бул сетевой жана бизнеске айланып бара жатат. Мисалы, ошол системага киришет дагы, канчалык ошол жактан бир витаминдерди алышат, анан ал өздөрү машинесинде ысык суукту алып жүрүшөт, үйүндө ысык суукту алып жүрүп, каалагандай условияда кармашып эле анан ошону сатып, анан өздөрү дагы колдонушкан учурлар аябай эле көп. Назар мырза, азыр сиз айтып бере аласызбы, жашына жараша, мисалы кичинекей балага кандай витамин алса болот, өспүрүмдөргө кандай алса болот, эмчек эмизип аткан айымдарга, же болбосо жанагы карыган адамга, мисалы мага кандай витаминдерди колдонсо болот? Негизи эле баягы биз витамин дегенде мүмкүн болушунча жана дары түрүндө деп түшүнөбүз. Биз ошону табигый витаминдерге басым жасашыбыз керек. Биз негизги тамак аш аркылуу келген витаминдер булар организмге жеңил сиңет жана эч кандай организмге коркунуч алып келбейт. Бул ашыкча организм ал мөмө жемиштен жана ичип жеген тамак аркылуу кабыл алып, витаминдин көрсөткүчү көтөрүлүп кетпейт. Нормада кармап жүргөнгө таасир берет. Ошол эле мөмө жемиштер, айрыкча жана чагып желүүчү жаңгак түрүндөгү тамак аштар, ошондой эле эт азыктары, анан бул күндүн дагы нуру организмге бул пайдалуу болуп саналат. Сөзсүз түрдө ашыкча эмес, өзүнүн өлчөмүндө. Андан тышкары витаминдерди айтып өтсөк, кимге кандай витамин керек? Сөзсүз түрдө бул биз айтып өткөн ичип жөө, туура тамактануу жана ошо витаминдерге баалуу тамактарды колдонууга аракет кылышыбыз. Экинчиден, эгер витаминдин жетишсиздиги лаборатордук түрдө тастыкталса, анда жаш балдардан баштасак, буларга көбүнчө витамин D. Себеби бизде көбүнчө шаар жеринде жашагандарда күнгө убагында чыкпайбыз. Ошондуктан витамин D'ны сунуштайм. Андан тышкары витамин C колдонсо болот. Анан улгайган адамдарга кандай витамин десек, бул ошол эле витамин D. Себеби дегенде улгайган адамдарда да ошо витамин D'нын синтезделиши бир аз начарлашып, витамин D'нын жетишсиздиги пайда болуп, аларда көбүнчө сөөгү оорулары жана кандайдыр бир жана иммунитеттин төмөндөшү да көп байкалат. Витамин D, ошондой эле аларга дагы витамин C, анан жана кан ооруларынын алдын алуу максатында жана витамин K колдонсок болот. Ошондой эле эгерде баягы терилердин дагы жакшы болушун кааласак, витамин E'ни колдонсок болот. Жана башка ошо нерв ооруларынын алдын алуу максатында витамин группа ошо B'ларды дагы көбүрөөк колдонсок болот. Жакшы. Эми ошо витамин C жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Негизи эле бул витамин C'ны көбүнчө антиоксидант деп айтып келишет. Бул көбүнчө жанагы клеткалардын коргоо механизми. Бул клеткаларды бузулуп кетүүдөн коргоп, ошонун негизинде жана иммунитетти дагы көтөрүп, ошол башка эме менен организмдин оорулар менен күрөшкөнгө дагы жөндөмү жогорулайт. Жанагы састыма болуп ооруганда көбүнчө айтабыз го, тамак ичпей эле C'дан ичкин, лимон, ошо каерде көбүрөөк витамин C? Негизинде ошол витамин C мөмө жемиштерде, анын ичинде жана кычкыл мөмө жемиштерде, мисалы лимон, цитрус уюларда, цитрус өсүмдүктөрүндө көбүрөөк кездешет. Андан тышкары ошо атайын витамин C дарылары дагы
бар. Фолиевый кислотанын касиеттери жөнүндө айтып кетсеңиз. Бизде ушу фолиевый кислота жана боюнда бар айымдардын кандай кабыл алыш керек, анемия эмнеден келип чыгат, ошол. Фолиевый кислота бул витамин B9 же болбосо фолиевый кислота деп айтсак болот. Фолиевый кислота бул негизинен жана боюнда бар аялдар боюнча айттыңыз. Бул жерде ошол жаш баланын организминин өрчүшүнө өтө чоң салым кошот. Айрыкча бул ошол биринчи триместрде өтө пайдалуу, себеби калыптанышында. Ошол учурда организм жана бат өрчүгөндүктөн ошо фолиевый кислотанын көбүрөөк мындай требует этет десек жардам болот. Андан тышкары бул жана транспортный функцияны аткаргандыктан көптөгөн питание жеткизгенге бул салымын кошот. 50 жаштан кийин улгайган адамдар сөөгү, морт болбошу үчүн витамин Д'ны көп кабыл алышат. Ошону кантип кабыл алыш керек? Керекпи? Сөзсүз түрдө биринчи дарыгерге көрүнүш керек. Ал жактан витаминдин лабораториялык изилдөөдөн өткөзүп, витамин канчалык жетишпейт же жетишет, ошого жараша анан мүмкүн дарылоо дозасы же болбосо жана алдын алуу дозасы жазылышы керек. Аны дагы сөзсүз түрдө жаш балдардыкын жашы, салмагы дагы эске алынат. Ошондуктан биз мынча дозадан колдонуш керек деп айтуу туура эмесирээк болуп калат. Кээ бирлер ойлойт, мисалы мен ашкам айтат да, мен күнгө күйсөм мага жетиштүү дейт. Ошого кандай дейсиз? Күнгө эле күйөм. Бул күнгө күйүү бир аз туура эмесирээк болуп калат. Күндө бул көбүнчө эртең мененки чыккан күндүн нурунда ошол денеге тийгенде дене аркылуу бул витамин D синтез болот да. Эгерде биз ошол эртең мененки күнгө мисалы дайыма чыкпасак, бир айда 1-2 жолу чыксак, бул деле жетишсиз болуп саналат. Айыл жеринде анан ар дайым ачык дене менен көбүрөөк күнгө чыкса алардыкы жетиштүү болушу мүмкүн. Бирок бизде жана кыштын узактыгы айыл жерлеринде да кездешет. Ошол учурда дагы витамин D төмөндөп кетиши, жетишпестик болушу толук мүмкүн. Ошондуктан лабораториялык изилдөөдөн гана тактап айткан туура. Демек, витаминдердин кабыл алар алдында лабораториядан мүмкүнчүлүк барбы азыр ошо анализ жасаганга? Менде кандай витаминдер бар? Ооба. Бул витаминдерди аныктоо биздин лабораторияда жүргүзүлөт. Витаминдин бардык кайсы түрлөрү керек болсо, ошол витамин D, витамин ошо жана B9 деп айтып аттык, фолиевый кислота. Бул көп баягы анализ тапшырылган, ушулар көп тапшырылат. Биздин лабораториядан аныктаса сөзсүз түрдө болот. Аны ошого жараша дарыланууну дагы улантса болот. Мен эч жерим оорубаса, барып жакшы болсо, барып эле анализ тапшырышым керекпи витаминдерге? Бизде көбүнчө ооруду дегенде качан гана ооруп баягы турбай калганды эле айтабыз да. Анан мисалы алсак, алсыроо же болбосо бат-баттан жанагы грипп же сасык тумоо менен ооруп калуу, ошогон белгилер деле витаминдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн. Ошондуктан мисалы мага келген оорулуулардын бир 90% көбүндө витамин жетишсиздиги сөзсүз түрдө байкалат. Жөнөтүлгөн лабораторияга жөнөтүлгөн оорулардан. Алардын ичинде 50% буга чейин алдын алуу максатында
витаминдерди ичип жүргөн оорулар болуп саналат. Алар алдын алып ичишет, бирок дозасы туура эмес болот, же болбосо туура эмес учурда же туура эмес нерселер менен кошуп ичкендиктен ал витаминдердин сиңимдүүлүгү, экинчисинен дозасынын аздыгы жана ошолордун негизинде болбой эле жана витамин жетишсиздиги кайра эле келип чыгып, анан качан лабораториялык аныктоодон аныктап, анан биз туура дозаны, анан кандай ичиш керек экенин баарын түшүндүрүп бергенден кийин гана витаминдерин баягы нормага жеткизген учурлар көп кездешет. Назар мырза, канча жаштан баштап ушул лабораториялык анализдерге текшериш керек? Барбы мындай показаниялары? Бул учурда сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө дарыгер көрүп туруп айткан туура болот. Мисалы жашын эске алганда өсүүсү начар болсо, тамактануусу начар болсо, чачтары жакшы чыкпай жатса, тиштери жакшы чыкпай жатса, же болбосо тиштери түшүп атса, чачтары түшүп атса, ошон учурда дарыгер өзү карап туруп, анан жашына жараша витаминдерди же болбосо жана башка нерселерди жазып диагностика кылат. Витаминдер, сиз айтып кеткендей, бир эле ошол синтетикалык түрдө витаминдерди ич керекпи, же тамак аштагы кандайча ал таасир этет? Туура тамактануу. Мен жана башында эле басым жасап айтып өтүп кеттим. Биз витамин дегенде биз биринчи дарыларды түшүнбөшүбүз керек. Дары түрүндө жана таблетка, капсула түрүндөчү, же инъекция түрүндө. Биз витамин дегенде эң биринчи биз ичип жеген тамактарды тууралашыбыз керек. Эгерде биз туура жашоону өткөрсөк, эч кандай кошумча витаминдерди колдонбостон деле жашасак болот да. Өмүр бою витамин ичпей эле. Биз мисалы ичип жеген жер жемиштерди, бул жер жемиштер дагы дарыланбаган, баягы табигый түрдө өскөн жер жемиштер болуш керек. Себеби ошол дарыланган мөмө жемиштерде дагы витаминдин составы жок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ал ичип жеген тамагыбызды дагы туура жерден туура тандап, анан туура тамактанышыбыз керек. Ошондой эле кээ бир нерселерди, мисалы биз эттен дагы көптөгөн керектүү азыктарды организмге алабыз. Бизде этти көп жеген менен, эт менен кошо чай ичишет, эт менен кошо кофе ичишет. Булар болсо ошол организмге керектүү заттардын сиңимдүүлүгүн төмөндөтөт, жакшы сиңбейт, кайра эле ошол бизге керектүү витаминдердин жетишсиздиги келип чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бардык нерсени баягы туура тамактанып, эмени ошол ичип аткан тамак менен дагы эмнени кошуп ичпөө керек экенин биз так билишибиз керек. Азыр өзгөчө шаар тургундарында столунда баарында тең витаминдердин упаковкалары турат. Анан кайсы менен кайсыны айкалыштырса болот, кайсы менен бирге ичсе болбойт, витаминдер эми комплекстүү деле болот, кээ бирде комплекстүү болот. Ооба. Негизи комплекстүү витаминдер булар бири-бири менен дал келет, ошондуктан атайын даярдалып чыгат. Кээ бир учурда алар бири-бирине дагы сиңимдүүлүгүнө жардам бериши мүмкүн. Анан эгерде дарыгер витаминдерди жазып берсе, сөзсүз түрдө алар тактап алыш керек. Кайсы учурда кандай ичиш керек экенин бири-бирине дал келбей калбаш керек. Көпчүлүк учурда бул темир менен кальцийди бирге колдонуу болбойт. Себеби кальций бул темирдин сиңимдүүлүгүн начарлатат дагы, жана кандагы темирдин көлөмү нормага көтөрүлүшү кыйынчылык туудурат. Ошондуктан ар бир дарыны жазганда дарыгерден тактап кеңеш алыш керек. Туура болот. Жакшы. Дагы бир жолу ушул фолиевый кислота жөнүндө толуктап айтып берсеңиз. Өзгөчө мына эмчегимизге, айымдарга, боюнда барларга бул чоң бир көйгөй эмеспи? Ооба, фолиевый кислота негизинен көпчүлүк айымдарда баягы жетишсиз
болуп саналат. Мунун бирден бир себеби айыз учурунда жана көбүрөөк кан жоготкондугу, ошондой эле тамактанууда дагы туура эмес тамактануунун кесепетинен. Жаш балдардын өөрчүшүндө айрыкча биринчи ошо триместрде бунун салымы өтө чоң деп айтсак болот. Бул организм бат өөрчүп турган учуру, ошондой эле бул бардык органдардын дагы жанагы түзүлгөн учуруна кездешет дагы. Бардык органдар туура өзүнүн орду менен калыптануусунда витамин ошо фолио кислотанын салымы өтө чоң деп айтсак болот. Ар бир элдин өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар эмеспи? Мисалы ошол эле чыгыш өлкөлөрдө Кытай, индустар аябай ачууну көп жашайт. Бизде дагы бир кандай бир пайдалуу, зыяндуу биздин элибиздин бир адаттары бар деп айтсам болобу, суроосу, ушундай. Биз шаар жери анан айыл жери деп экиге бөлсөк болот да. Көбүнчө шаар жеринде биз этти көп колдонбойбуз. Айыл жерлеринде наоборот мөмө жемиштерди көп азыраак колдонгондуктан ар кандай учурлар келиши мүмкүн. Айыл жеринде көбүнчө кайсы витаминдер жетишпейт десе, ошо мөмө жемиштерден алынган витаминдер болот. Шаар жеринде көбүнчө ошол эт азыктарынан. Ошол эле мисалы темирдин жетишсиздиги болушу мүмкүн. Кандагы жана ферритиндин жетишсиздиги болушу мүмкүн. Ошондой эле күн аз болгондуктан витамин Днын жетишсиздиги барында байкалат. Бизге биздин подписчиктерибиз ошо витаминдер боюнча, туура тамактануу боюнча суроолор беришет. Анан кийин ушу майлуу тамактар жөнүндө, майда кандай витаминдер бар, манан жана омега 3 жөнүндө, ал витаминби, витамин эмеспи, кандай пайдасы бар? Омега 3 бул витамин эмес, бирок ошо витаминдер менен чогуу колдонулуп, организмге өтө чоң пайдасын алып келет. Бул жүрөк кан тамыр ооруларына, нерв ооруларына, ошондой эле жанагы кандагы холестериндин төмөндөшүнө чоң салымын кошот. Бул негизинен ошол балыктын майынан бизге ала алабыз. Тилекке каршы биз балыкты азыраак колдонгондуктан эме түрүндө, дары түрүндө биз колдонуп турсак жакшы болот. Мен сизди жакшы билген адам катары, сиз ар дайым туура тамактанууга көңүл бурасыз, атайын спорт менен алектенесиз, тоого чыгып жүрөсүз. Ошого сиз витаминдерди кантип толуктоого аракет кыласыз? Ошо өзүңүздөгү үй бүлөңүздө эмнелерди колдоносуз? Кыргыз эли байыртадан тамак ашын баягы канча жылдан бери калыптанып келаткан тамак аштар бар эмеспи? Ошол сиз айтып аткан витамин В группасы ошол эле дан азыктарында көп. Ошо кара нанда витамин В көбүрөөк. Ошон үчүн мен үйдөн кара нан жегенге аракет кылам. Керек болсо өзүм жасайм. Ошо экинчи сорт, эми үчүнчү сорт такыр эле болбой калат, бирок айылдан аракет кылам, ошо айылдан алдыртканга. Анан туура тамактануу, бул эмелерди, цитрус эми бизде өспөйт, бирок алдырып жана лимон ушулардан сатып алабыз. Андан тышкары мынакей могул жерде көрүп турасыздар, алма, жүзүм баары бизде өсөт, курма көп өсөт. Алмада мисалы кальций көп, витаминдердин түрлөрү көп бул жерде, витамин С көп. Ушуларды аракет кылам. Акыркы күндөрү мына ушул эми 50дөн өткөндөрдүн баарына тең ушуну сунуштайт элем. Кадимки эле айранга жанагы чия деген көрүнүп атат да. Мынакей Назар мырза, мен сизге дагы көрсөтүп кетейин. Сиз өзүңүзгө дагы ата энеңизге да айтасыз. Кадимки эле айранга кечке маал мына кунжут дегенди бизде өсөбү өспөйбү ушуну билбейм.
Бул дан азыктарынан кирет да. Бир кашык алып, мына чай кашыктан бир кишиге бир кашык. Ошондо кошуп, анан кийин мындан тышкары мына баракей чия деген бул да дан азыгы экен. Ушундан бир кашык кошом. Азыр эми баарында тең интернет бар, карап көрсөңөр болот. Ушуну кошуп туруп, анан кечке калтырып коем. Кечке калтырып койгондо ушуну аралаштырып, эртең менен көөп калат. Ошо эртең менен көөп калганда ошону эле ичип алам. Бул жерден кальций, витамин С, клетчатка аябай көп экен. Мен айта албайм муну канча жылдан бери депчи. Мына күздөн башталышынан бери, суук башталгандан бери ушуну кабыл алып атам да. Эң туура байыл Ооба. өзгөчө айтып кетүүчү нерсе бул жана да башында айтып өттүк. Жөнөкөй витаминдердин сиңимдүүлүгү жана ашыкча ичсе баягы көбөйүп кетүү жана башка коркунучтары болуп атпайбы? Бул табигый азыктардын бир жакшы жери эч кандай коркунуч алып келбейт. Үй шартында эч кандай дарыгердин көзөмөлү жок эле ар бирибиз колдонгонго байгыл мүмкүн да. Мен микроэлементтерге анализ тапшырсам, ушу кальций бир аз азыраак экен. Анан мен ошону аракет кылдым. Андан тышкары мына кадимки эле тиги жемиштерден атын айтып койсу, унутуп калдым. Кешүү деп айтылат, бул башка жакта өсөт окшойт. Мына чычырканак өзүбүздө эле өсөт. Чычырканакта эми витамин Ц'нын тиги эмнедеси кампасы десек болот, Витамин С, бунда деле витамин Б дагы көп болот. Эртең менен алып бир чоң кашык чайга кошуп, же кадимки эле сууга кошуп туруп эле, сууга кошуп, кайнак сууга, анан ушуну ичебиз. Эми бул кеп тамакка ашта эле эмес, андан тышкары көп кыймылдоодо, мисалы, мен жакында эле бир Инстаграмдан өзүмдүн баракчаман айтып кеттим. Ошо кыймылдаганда өзгөчө белок, жана миозин, актин деген булчуңдарга пайда болот экен. Ал башка жактан келбейт экен, тамак аштан. Булчуңдар өзү пайда болот экен, кыймылдаганда гана. Ошон үчүн кыймылдаш керек. Өзгөчө кары кишилер эмне үчүн булчуңдар азайып кетет? Анткени аз кыймылдаган үчүн. Ошол кыймылдаганда ошол белоктор пайда болот экен, өзгөчө белоктор. Булчуң эмне үчүн керек? Кан айлануусуна жардам берет. Кан жүрөк өзүнчө эле бир булчуң да. Ооба. Анан кийин булчуңдар жок болсо, анан кан алмашуусу кандай болот? Ошон үчүн булчуң адамга сөзсүз керек экен. Анан бир эмени эстеп кеттим, күлкүлүү нерсени. Айылдан тиги бир кемпир докторуна жем берип атса, тиги балдар айтат экен: "Апа, отуруңузчу, элдер эмне дейт?" десе, "Ай, сен эмне мени бастырбай өлтүрөсүңбү?" депчи, ошону эстеп кеттим. Чынында кыймыл керек. Кыймыл, кыймыл, кыймыл. Ооба. Ошондо мына биздин жеген ичкен витаминдерибиз дагы жакшы сиңимдүү болот. Ал эми сиз өзүңүз врач катары кайсы витаминдерди кабыл аласыз? Үй бүлөңүздө кандай витаминдерди, кандай десем, предпочтение кыласыз? Биз үй бүлөбүз менен негизи витамин Д'ны колдонуп турабыз. Витамин Д'нын көрсөткүчүнө жараша, эгерде жетишпештик болуп баратса, биз чоңураак дозада, эгер жакшы болсо, мына кыш мезгилинде айрыкча алдын алуу максатында түшүрбөстөн ичкенге аракет кылабыз. Андан тышкары ошол эле биз мөмө жемиш, туура тамактанууга басым жасайбыз, витаминдерди ордунда кармап туруу максатында. Ошондой эле витамин Ц'ны дагы колдонуп калабыз. Эң сонун. Сиз мына айтып кеттиңиз, мага суроо берипчи, сиздин үй бүлөдө кандай депчи. Мисалы ошол суусундуктар, жайында максым, кышында бозо. Бул жерде эмне деген гана витаминдер бар? Өзгөчө Б витамини, анткени дан азыктарынан жасалат. Өзгөчө жана обработка болбогон буудайдын кабыгында Б витаминдин кампасы да. Ошону талкандан жасалат. Угут өзүнчө бир витаминдердин кампасы. Ошон үчүн биз өзүбүздүн эле тамак ашты колдосок,
мисалы ошол мен такай айтып келем да, жана Шоро компаниясынын бүт жерде Максим, Бозо сатылат, Бозо, Максим сатылат жайында. Бозосу да бар. Бозосу да бар. Куруту дагы бар. Куруту, тамак аштары, Ооба. баары тең ушундай пайдалуу тамак аштар. А эмнегедир эле тиги баягы рекламанын күчү менен жана фастфудтар, же болбосо башка ичимдиктер, анын баарында тең баягы пайдалуу заттар азыраак болот да. Ооба, мисалы ошол эле фастфуд жана башка суусундуктарды, колага окшогон суусундуктарды айтып өтөлү. Аларда чындыгында эле ден соолукка пайдасы эмес, зыян алып келүүчү, зыян жактары көбүрөөк десек болот да. Тамак аштагы пайдалуу заттардын аздыгынан, ошол эле витаминдердин аздыгынан, белоктордун аздыгынан кандай оорулар пайда болот? Мисалга алып кетели, эгерде витамин В бул негизи көбүнчө нерв системасына жооп берет, ошондуктан неврологиялык оорулар көбүрөөк кездешет. Витамин Д'ны алсак, витамин Д түшүп кетсе, бул иммунитет төмөндөп кетиши мүмкүн, бат-баттан ооруп, алсыздык, уйкусуроо жана башка симптомдор көп болушу мүмкүн. Же болбосо Миги балдарда жаш балдарда рахит ооруларын алып келиши мүмкүн. ити, Ооба, ити оорусу деп коет. Андан тышкары сөөк ооруларын баардыгында эле, эгерде ошол жаш мезгилинде витамин Д жетишсиздик болсо, көбүнчө булардын сөөктөрдүн калыптануусу дагы начар калыптанып калат. Ооба. Анан улгайган адамдардыкы аз болсо витамин Д, бул көбүнчө сөөк оорулары, ошол эле остеопорозго окшогон. Анан сөөктөрү да баягы мурт болуп калат дагы. Улгайган сайын баягы жыгылып же башка болгон болсо, оңой эле сынып кетип, коркунучтары ушундай. Эмне үчүн баягы улгайганда 50дөн ашканда эле жыгылып, өзгөчө жан баш сөөгү жыгылып, ошондон проблема болот, эмне үчүн? Дарыжылык айтылат. Ошол сөөктүн Кайсы витаминдер жетишпейт? көбүнчө ошо витамин Д'нын, кальцийдин жетишсиздигинен. Ошондо кандай кылса болот? Сиздин клиникага келип, обследование өтүш керекпи? Же жана чекап деген бар. Биринчиден чекапты өтсө деле болот, же болбосо атайын дарыгерге консультация келсе болот. Бизде азыр атайын дарыгерибиз дагы бар, ушул витаминотерапия атайын. Эң сонун. Ушул жалаң гана витаминотерапия менен алектенген, атайын ушу менен окуп, өзүнүн сертификатын алып дарылап аткан дарыгерибиз дагы бар. Ошо дарыгерге кеңешке келсе, өзүнүн кеңешин берип, анан кантип дарылануу керек схемаларын баарын жазып, ошол биздин клиникада дарылоого мүмкүн. Биздин клиника азыр бир эле жерде эмес, көп жерде ачылып, анан оорулууларга дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Үйүнө жакын, өзүнө жакын клиниканы тандап, ошол жактан дарыланса болот. Эң сонун. Бардык башында айтып кеткендей, турмушта 1000 көйгөй, ооруп калсаң 1 эле көйгөй деп, чынында эле баарын тең калтырып, 1 жылда 1 жолу, керек болсо мынакей тамаша түрүндө айтып кетейин, машинесин деле 1 жылда 1 жолу техосмотрдон өткөрөт, андан да көбүрөөк өтүшөт. Адам ден соолугу текшерип туруш керек. Мен как сиздин коллегаңыз катары да. Эң туура. Ошондойлор көбөйдүбү биздин арабызда? Ооба, азыркы учурда бизден келип чекап өтүп кеткен оорулардын саны бир топ эле көп. Анын ичинде жаштардын саны көбүрөөк. Көбөйдү. Жаштар келип өзүнүн ден соолугун карап, эч кандай оорусу жок болсо дагы бизден толук чекап өтүп, анан ошол витаминдин жетишсиздиги же кандайдыр бир оорунун белгилери болсо, ошол оорусуна дарыланып, жетишсиздик витаминдерин толуктап, ден соолугуна кам көргөн жаштардын саны көп. Көбөйө баштады. Бул аябай жакшы жышан. Анткени биздин туугандар мына жакынкы эле убакта азыр деле
жаңы жыл болгондо, саат 12 болгондо же түнкү 1 болгондо звонить этип мен кыйналып атам деп, же убус аябай кыйналып, баягы уже операция болгонго жеткирчү да, Ооба, көпчүлүк учурда баягы оору белги бербейт же болбосо жеңил белги берет. Ага адамдар көңүл урбай жүрө берет. Качан гана туура эмес жанагындай жаңы жылда же башка учурда спирт ичимдиктерин колдонот же болбосо күчтүү тамактарды, баягы көбүрөөк ашыкча тамактанып алат. Ошол учурда оорусу обострение берип, күчөп, анан ооруканага кайрылгандардын саны дагы көп болот. бул да туура эмес тамактануудан келип чыгат да, Эң туура. темабызга ылайык. Эң туура. Мындай идеальный вариант кандай туура тамактаныш керек? Эртең менен, түштө, кечинде. Же бир эле маалбы, же 5 маалбы, анан кандай эмелерден туруш керек? Ингредиенттерден. Негизги туура тамактанууда 4-5 маал деп айтылат. Сөзсүз түрдө тургандан кийин жеңил эртең мененки тамакты колдонуш керек, ачка жүрбөш керек. Андан кийин эмне тамактар кандай болуш керек? Ушуну эмне үчүн да айтып кетпейсизби? Эртең менен эмне үчүн ач карын сөзсүз депчи. Эмнеге эртең менен тамактаныш керек? Мисалы ашказан бош болуп, мен өзүмдү эстеп кеттим да, баягы студент кезимде эртең менен ичпей жүрүп, анан гастрит болгонумдучу. Эмне себептен тамактаныш керек? Себеби биринчи организмге керектүү ошол витаминдерди, керектүү азыкты алыш керек. Ач карын узак жүрө берсе, бул жана гастрит ооруларына, өттө таш пайда болуу, жана холецистит оорусуна, уйку безинин панкреатит ооруларына жана башка оорулардын алып барышы мүмкүн. Анан да туура тамактанууда эмнелерди колдонбош керек? Бизге зыян алып келүүчү, мисалга алсак, жана куурулган тамактар, острый, ачуу тамактар, майлуу тамактар, жана фастфуд, анан ар кандай тамакка кошулмалар, спирт ичимдиктери, ошондой эле чылым чегүү жана башка нерселерди колдонбошубуз керек. Анан бизде эме бар эмеспи? Азыр күз маалы, тойлор көп. Кантип өзүңдү аракет кылыш керек ошол туура тамактанганга? Кечке маал өзгөчө. Азыр бир жакшы жери тойду 12-1 чейин улантпастан Эң сонун болду ошол. сонун болду. Себеби дегенде организм ондон кийин эс алыш керек. Ондон той бүтүп, үйүнө келип, баягы кийинки эртең мененки жумушка дагы барганга баарына жеңил, организм эс алганга мүмкүнчүлүк болот. Тойлордо өзүн кантип сактоо керек? Ал жакта бизде биринчи тамак келет, экинчи тамак келет самсысы менен, анан үчүнчү тамак келет эти менен, ошентип баардыгын эле биз аралаштырып жей беребиз. Ошону жеңилден, аздан организмге күч келбей турган кылып, анан баягы акыркы келген тамак негизи ашыкча эле, ошону деле көбүрөөк. Себеби бизде 5 бармак келет, же болбосо аш келет да. Анан ошону да тоюп жеп алабыз, анан ошо менен үйгө келип жатып алабыз. Ошо акыркы тамакты деле колдонбостон, биринчи, экинчи тамакты колдонсо болот. Анан ал жерде салаттарды дагы жегенде көбүнчө майонези жок, жөнөкөй жанагы мөмө жемиштерден жасалган салаттарга көңүл буруп, анан спирт ичимдиктерин колдонбостон, ал жерде жанагы ашыкча тамак сиңиремдеп кола же жана башка ушундай суусундуктарды ичпестен, жеңил жөнөкөй таза суу колдонуп, ден соолугуна кам көрүшү зарыл. Назар мырза, азыр ушу кола жөнүндө айтып кеттиңиз. Мен деле бардык эле тойго барып, анан жакында бирөө айтып атпайбы, мен кола ичсем тамак сиңирем деп. Анан ошондо ойлоп койдум. Насколько адамдардын баягы аң сезимине ушу реклама аябай сиңип калган да, сиңимдүү болот деп. Ошол коланы ичсем депчи. Анан ошонун туура эместиги жөнүндө сиз баса кетсеңиз. Биз эми тамакты бун эптеп ичип эле анан сиңирип алуу бул туура эмес.
тамакты дагы бизде Сапаты. бизде жөн эле ичип эле ушуну сиңирдеп эми тамак ичүүнү жараткан эмес да. Биз туура тамактанып, баягы сапатына көңүл буруп, коланы ичпей эле ашыкча тамактанбай коюшубуз керек. Коланы үзгүлтүксүз ичип жүргөндөрдө кандай оорулар болгон, анан кээ бир учурда жана ар дайым ушуну мен күнүгө иччү элем деп анан рак оорулары менен ооруп калган жана башка учурлар көп эле кездешет. Ошондуктан качан гана биз ооруп калганда ушуну ичип мен ден соолугума зыян алып келип калыпмын дебестен алдын алып токтотуп койгонубуз туура деп ойлойм. Эң сонун. Кээ бирде байкайм да, айтат, бир үй бүлөнү байкадым да, мен дейт тукумубуз менен толукпуз дейт. Анан чынында эле карасак апасы да баласы да экен. Бирок негизи үйүндө кандай тамактар жасалат? Ошондо болуп атат. Туура эле эми жашоо образы бул чоң роль ойнойт. Бирок наследственный фактор деле болушу мүмкүн. Бирок ошол менин атам толук эле же апам толук эле деп туруп ошолордун жашоо образын эле өткөрө бербеш керек. Туура тамактанып, көбүрөөк кыймылдап, ашыкча салмак кошпогонго өзү аракет кылуусу зарыл. Шаарда күнүгө эле баягы машина, пробка, жумушта, интенсив дегендей баары бир стресс көбүрөөк. Мына ушул кезде кандайча таасир берет витаминдерге же кандай витаминди кабыл алыш керек? Негизи эле стресс учурунда организм баягы өзүнүн көбүрөөк витаминдерди талап кылып баштайт. Эгерде витамин жетишсиздик болсо, башка ооруларга да алып барышы мүмкүн. Ошол эле нерв оорулары, иммунитеттин төмөндөшү жана башка. Эгер жетиштүү болсо, ошол жетиштүү запастагы витаминдерди дагы организм көбүрөөк колдонууга аракет кылып, витаминдердин дагы түшүп кетүүсү байкалышы толук мүмкүн. Эгер ушундай стресс көп болгон жумушта болгон болсо, өзгөчө ошолор көңүл буруп көбүрөөк витаминдерди, кошумча витаминдерди колдонууга аракет кылуусу керек. Атайын лабораториялык көзөмөлдөрдөн өтүшү зарыл. Азыркы кезде IV терапия деген өзүнчө жаңы бир сөз пайда болду, жаңы бир термин пайда болду. Ошону чечмелеп бере аласызбы? IV терапия деген түшүнүк бул ошол организмге жетишсиз витаминдерди толуктоо, жөнөкөй тил менен ушундай деп айтсак болот. IV терапия азыр көп жерде өнүгүп, көп жерде колдонулуп келет. Ошонун ичинде биз дагы колдонуп келебиз. Жана айтып өткөндөй, биз ошо IV терапия боюнча өзүнчө дарыгерибиз бар. Ошол дарыгер өзү биринчи кеңешин берет, атайын анализден өткөзөт, анан гана ошол IV терапияны жүргүзүлөт. Бул ушу витаминдер боюнча мындай суроо да, эми мен ойлойм аябай көп ушундай суроо болот. Мен лабораторияга текшеришим керекпи, кажети барбы, бекер убакыт кетирип, акча кетирип, ошол лабораториялык анализдер витаминдерге сөзсүз эле керекпи же кереги жокпу? Мүмкүн мен өзүм эле кабыл ала берем. Сөзсүз түрдө керек. Себеби дегенде кандай дозада дары бересиң, кайсы витаминдерди бересиң, ошон үчүн бул жерде лабораторияга изилдөөнүн орду аябай чоң. Өз алдынча ичкенде ал кандай дозада ичет? Эгерде витаминди нормада болгон болсо, кээ бир дарыларды ошонун ичинде деле витамин Д'ны ашыкча ичип алса, ал нормадан көбөйүп кетсе, ал өзүнүн мындай организмди уулап салат десек дагы болот да. Бул именно жана майда эрүүчү витаминдер бул организмден өзүнөн өзү чыгып кетпейт. Сууда эрүүчү дарылардын көпчүлүгү анчалык коркунучу жок деп айтсак болот. Себеби ал зары аркылуу ашыкчасы чыгып кетиши мүмкүн да.
майда эричүү витаминдер антип чыкпайт. Ошондуктан дозаны канча көлөмдө ичүү тактоо үчүн лабораториялык көзөмөл сөзсүз түрдө керек. Кийинки суроомду муну айттыңыз, бирок башкача ракурста берейин. Демек, витаминдер көп болуп калса кандай ден соолукка зыяны бар, аз болуп калса кандай зыяны бар же пайдасы бар? Витамин көп болсо аз болсо ар кимде ар кандай симптом бериши мүмкүн. Бул организмге көз каранды. Мисалга алсак, эгер кээ бир витаминдер көбөйүп кетсе, бөйрөктө таш пайда болушу мүмкүн, же болбосо ичеги карындарда проблемалары болушу мүмкүн. Ошондой эле баш оорушу мүмкүн, ар кандай симптомдор боло берет. Эгерде витаминдин жетишсиздиги болсо, бул алсыроо жана бат-баттан ар кандай грипп, сасык тумоолор менен ооруп калуу коркунучтары болушу мүмкүн. Демек, мага ошо кальцийди же башка витаминдерди бир подарить этиле, сатып алдым эле, кеңеш бердиле деп иче бербеш керек, Эң туура жөн эле өзүнүн алдынча алып, анан бирөөнүн айтканы боюнча эле иче берген туура эмес. Назар мырза, биздин студияга келип, убактыңызды ушунчалык занеткениңизди билем. Бирок ошого карабай студияга келип, биздин элдерге өзүңүздүн билгениңизди айтып берейин деп келгениңизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрүүчүлөр, угуңуздар, көрүңүздөр, ден соолук чынында биринчи байлык. Биздин каналды колдоп, лайк басып, подписка жасып, бөлүшүп, дайыма ден соолукта болгула, ден соолукка бай болгула. Чоң рахмат, баарыңыздарга ден соолук каалайм.